болса. Şu arаңыздарда отырғандарда. Барыстары. Қол чаап қойыңыздар, мына шежеге ағайларымызға. Денсаулық, işlerine iyilik болсын. Эми кече болсо биздин кызматкерлер менен күрөшкөн кызматкерлердин профессионалдык 91 жылдык майрамы болду. Ден уголовный розыска. Барбы бу жерде балдар? Жигиттер ушундай. Отурасыңар концертте? Барсыңар, а? Бу жигиттердин дагы 91 жылдык ушу майрам менен куттуктап коесуздар, кол чаап коюңуздар. Мен ушул эки кесипти аркалаган ушу бир туугандарыбызга биринекин кичине бир аз ушул сөз айтмакчымын да. Биринчи ушу мугалим эжеке агайларыбызга абдан чоң ыраазычылык айтмакчымын. Себеби дегенде мына ушул кылмышкерлер менен күрөшүп аткан жигиттерди да мугалимдер окуткан. Мугалим эжеке агайларыбыздын ишинин оор экенин мен артист болгондо гана билдим. Азыр деле мен бияка чыгып алып, мугалиммин да азыр мына. 2,5 миң кишиге сабак өтүп атам. Кодою алып. Нормально да? Мугалим эжеке агайлардын ишинин оор экенин неден билебиз? Жакшы окуучулар болсо, ушинтип тынч отуруп, айткан нерсени угуп отурсаңыздар, жакшы окуучуларга окшоп, мугалимдерге жакшы болот да. Анан ичип алган окуучуларды окутсаң оор болсо керек, а? Сөз укпаган, ар бери баскан, а? Ошон үчүн мугалимдердин иши оор экенин кантип сезип калдым. Мына бирөөлөр минтип айтат, нерв күчтүү болуш керек экен да буларда. Бирөө айтат, канча жыл болду бир жерде иштегениңизге десем, ушу 40 жыл болду дейт. 40 жыл болду бир жерде мектепте иштеп аткан. 40 жыл болуптур. Ошо 40 жыл керек болсо ошол жерде 50 жыл дагы иштей берет да. Себеби мугалимдин ишин эч кимге кереги жок экен да. Эгер дагы шабашкалуу иш болгондо 2 жылда эле ордун алып коймок. Туурабы? Эптеп жаманатты кылып атып 2 жылда буруп түшмөк. 40 жыл ошол жерде иштеп атат. Демек иши оор экен. Ага эч ким кызыкпайт экен да. Өзү иштей берсин деп коет экен. Пенсияга чыкканча, баспай калганча болсо иштеп жүрө берсин. Мейли, ордун не кылабыз? Эптеп анан кийин бошоп калганда анан айла жок иштеш керек экен. Ушу бир жерде 40 жыл сабак бере берип, окуучуларга нерви корой берип, ошо мугалимдерди байкасаңар кийин көчөдө кетип атып, өзү менен өзү сүйлөшүп калат. Байкасаңар көчөдө кетип анан тетратын кайыкта деп өлүмдөн. Өтүп бараты көчөдө соседтин баласын, бала, сабак бардың бүгүн деп өлүмдөн. Нерви короп калган да мына. Бу кыйын болот экен да окуучулар менен иштеш. Үйдө 2 баласы, 3 баласы бейбаш болсо, каникулдун убагында 2 баласы бейбаш болсо, ата-энеси тажап кетип мынтип айтат. Жакында каникул бүтсө дейт, сенден кутулам деп айтат. Эптеп мугалимдерге өткөз берип коюп, кутулат экен да ата-эне. Өздөрүнүн 3 баласынан тажап. Ошондо үйдөгү бүт бейбаштардын баарын топтоп алып мугалимдер окутат экен. Мугалимдер ушул ата-энелердин жыйналышына чакырса, негедир бир дагы эркек басып барбайт. Эркектерде ушундай мүнөз бар. Аялын жиберет. Мектепте жыйналыш болсо, барып келчи деп коет. Директор караса дайым эле аялдар келет экен да жыйналышка. Директор ачуусу келип турду, аялдар айтты: "Жыйналышка чакырсам эле аялдар келесиңер, эмне күйөөңөр жокпу силер? Не? Бар, күйөөлөрүңөр чакырып кал, мен эркектер менен эркекче сүйлөшөм." Аялдар үйгө келип күйөөлөрүн көндүрүптүр. Директор урушуп атат. Жыйналышка барыш керек. Эркегим эмне дейт? Башым ортуп өзүң барып келе бер. Аял эптеп көндүрүш керек да. Ай, барып кел. Жыйналыштан кийин майрам болот экен. 50 грамм болот экен. Десе эркек, 50 грамм. Анда барып келиш керек экен. Эрте менен эрте туруп алып, костюм кийип алып күйөөсү кетиптир. Эрте менен кеткен, түштө келет жок, кечинде келет жок, түн ортосунда келиптир. Эшик тарсылдап кирип келсе эле аял чочуп кетип, "Не болду? Биздин бала начар окуйт экен, бейбаш бекен. Не кеч келдиң?" десе күйөөсү, "Эркектер чогулат экен, 50 граммдан ичет экен" деп жиберип ийесиң. Жибергенге жараша айтып койбойсуң. Биздин бала кайсы мектепте окуйт деп коетмуш. Өзүнүн баласын кайсы мектепте окуганын билбеген эркектер бар, сурап көрсөңөр. Канчанчы мектеп деп сурасаң, билбейт ушул. Иши да жок. Мугалим бечаралар ушу өмүрүнүн жарымын жалаң ушу окуучуларга арнап жүрүп өткөтмөй болду. Ошон үчүн мугалимдин иши оор. Азыркы балдар болсо кыйын болуп атпайбы? Мындай мугалимден да акылдуу болуп атат. Мугалим окуучулардын баарын отургузуп алып сабак өтүп аткан экен. Психологиядан сабак өтөбүз балдар дептир. Байкап тургула дептир. Адамды 3 эле сөз менен мүнөзүн өзгөртүп койсо болот. Азыр силерге көрсөтөм. Кимдерде телефон бар? Деп алдыда турган бирөөсүнүн телефонун алып тур дагы. Белгисиз эле бирөөнө азыр телефон чалабыз. Белгисиз номерди алып туруп азыр чалабыз деп чалып. Алло.
Салам алейкум. Шамшы бар бекен, айтып қойсыз ба? Шамшы? Жоқ, бұл Шамшының телефон емес. Шамшыныкі емес бе? Тура емес шығып қалдық, а? Ова, Шамшыныкі емес. Кешіріп қойсыз. Өчіріп қойдықкенде. Мына көрдіңер дептір. Бірінші жолы сұра бергенде, адам ешнесе болмайды дептір. Ушулле адамға екінші жолы ушулле суроону беріп көреді, мен өзі қандай өзгөрөт. Қайрал ошол номерді алып тұрып. Салам алейкум. Шамшыны шақырып қойыңыз телефонға. Ей, жігіт, азыр эле Шамшыны суравадың бе? Не, тамашалап атасың ба? Қаяқта Шамшы? Шамшы жоқ берде. Ешқандай Шамшы жоқ. Болып тұр бу? Чалба. Өчіріп қойыптыр. Мына көрдіңер бе дептір. Өзгөріп баштады дептір. Ушу кишиге үчүнчү эле жолу ушу суроону берсек, жинди болуп кетиши мүмкүн дептир да. Азыр карап тургула дептир. Кайра эле номерди алып туруп. Ассаламу алейкум. Шамшы кандайсың? Каякта Шамшы? Азыр эле айтпадым мен. Шамшы. Шамшыны чыгарып коем мен азыр. Чалбагым бияка. Жок эч кандай Шамшы. Өчүрүп коюптур да. Мына көрдүңөрбү дептир. Үч эле сөз менен кандай адамды жинди кылып койсо болот. Муну психология деп коет. Десе азыркы балдар андан да акылдуу да. Агай дептир. Андан да күчтүүсү бар дептир бирөөчү. Кандай күчтүү экенсе, телефонду мага бериңиз деп телефонду алып турдум. Ошол эле номерге кайра чалабыз дептир. Окуучулар кыйын да. Ошол эле номерге кайра чалып туруп. Алло, салам алейкум. Мен Шамшымын. Мени телефондон эч ким сураган жокпу деп коет. Мугалим эжек агайлардын майрам менен куттуктайбыз. Кол чаап коесуздар. Мына ушундай күчтүү балдарыбыз өсүп берсин. Ал эми мен кечээ күнү мына ушу Ден уголовный розыска, мен ошол жерге тамада болуп барып калганда бир нерсени байкап калдым. Ушул залда отурган ушул милициянын кызматкерлеринин келинчектери мен силерге айта турган бир сөзүм бар. Аял затынын өзүнүн каякта жүрдүң, анан эмнеге кеч келдиң деген төл сөзүңөр бар го өзүңөрдүн мындай. Төрөлгөндө эле кошо төрөлө, өзүлөр менен билбейм шыл. Ушул милициянын аялдары ушул нерсени сурабагыла. Себеби дегенде милициянын иши бул артисттердин ишине окшош экен, мен байкап көрсөм. Бу бечаралар бизге окшош экенде, эрте менен эрте кетет экен. Түн ортосунда келет экен, эрте менен кетип, түн ортосунда келип, эрте менен кетип калып, түн бир ортосунда келип эле. Аялдар түшүнбөй калды. Түндөсү күйөөсү келип кеттиби же албарысты басып кеттиби, в общем. Непонятно болуп атат да. Ушул эле түндөсү бирөө келип кетти да вроде. Может, мурда күнү келип кетти, кайдан билесиң. Элеси калып калганда. Же шапкасы эсине түшүп калды. Ушундай да мындай. Иштери окшош экен да. Ошон үчүн мен ойлоп калдым да, ушул эмнеге кеч келдиң деп айтпагыла. Себеби булардын иши ошондой экен. Кылмышкерлер менен күрөшүп атат. Туура түшүнгүлө. Эрте менен саат 6-да келсе дагы эшикти ачып туруп мындай кел деп тосуп алыш керек. Себеби келбей койсо эмне кыласыңар? Жок, анда деле эмес мындай. Эшикти ачып, жылмайып, сүйүнүп кел деш керек. Себеби аменесен келгенине Кудайыма шүгүр деш керек. Себеби кылмышкерлер менен иштешип атат балдар. Анын үстүнө аял затында да бир ушундай сөз бар го, мен дагы барам дегенчи. Ошону милициянын аялдары вообще айтпагыла. Себеби булардын иши опасный. Мен да барам десе, силерди кантип кылмышкерлер жака ээрчитип барсын? Булар барган жерде кылмышкерлер болсо, силер ээрчип алсаңар. Опасный иш да. Ошондо деле болбой кээ бир аялдар бар го. Аркасынан күйөөсү кеткен жакты аңдып барып алса аркасынан. Анан тиги байкуш кылмышкер менен күрөшүп аткан болсо. Эми кылмышкер дагы ар кандай кылмышкер болушу мүмкүн да, балким ал аял кылмышкердир. Анан күрөшүп атса. Эми кылмышкер да күчтүү болот да, кылмышкер болгондон кийин, туурабы? Кээде көтөрүп чаап алса, кээде ушинтип экөө аябай күрөшүп аткан болсо, аялы барып калса аркасынан. Анан сураасы жаман ойлоп, сен эмне кылып атасың? Кылмышкер менен күрөшүп атам. Кылмышкер менен күрөшүп атасың сен. Бас бияка. Көрсөтөм мен сага кылмышкерди деп урушканча, кылмышкер качып кетет. Ошон үчүн аркасынан барбагыла. Сурабагыла. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз мынашы кылмышкерлер менен күрөшүп аткан жигиттерди. Куттуктайбыз майрамыңыздар менен. Кана жалпы отурган болсоңуздар, анда мен сиздердин алдыңыздарга бир карындашым чакырып коеюн. Муну мен Мына туғандар, мына ушул көчөгө менин атамдын атын беришиптир. Кол чаап койбойсуңар мына Разыков.
Hem кичинекей көчө болсо деле мейли дедим эми. Рахмат. Атам согушка катышып келген киши катары. Элдин баары билет. Көп жыл согушта жүрдү. Анан ошону сыйлап, ошонун урматына ушул көчөнү берген экен, сүйүнүп атабыз. Дегени карап кой. Эмне кылып сүйүнүп атасың? Я. Сага атаңын атына бул көчөнү беришке ким макул болду? Өзү сенин атаң менин атаман кыйын биле. Жок, Абдулда, менин атам эми Жок, сурап койбойсуңбу? Сурап койбойсуңбу айланайын? эми согушка барып келген бир эле менин атам экен. Анан эми башка киши жок болсо эмне кылайлык? Сураган жокмун. Атайын ушундай чечим чыгарып, берейли дегенде мен макул дедим. Менин атам деле согушка барган. Койчам Абдулда, айтайын ба эми элдин астына ошону? Эмне айтасың? Сен атаң качып келе берген го согуштан, Качан? Качып келбей эле менин атам кетип атканда согуш бүтүп калып келе берген жолдон. Болуп тур да, анан дагы уялбай чыгып. Ошонун баары, ошо менин атам жамандыгынан анткен жок. Менин атам киши өлтүрбөйүн деп жанталашкан. Кокуй кой деп. Ой, айланайын, Ошо сенин атаң ошо танганын астына жатып алып, ошондо эле немис байкуштарды жөн койгондо азыр жашынакай жашоо болмок. Сенин атаң атып аткан немистерди азыр аэропорттон калпак кийгизип, чепкен жаап, тозуп алып атабыз го. Ошо бечара немистер кредит берип атат го. Менин атам байкуш ошондо туура кылган. Өткөрүбүрейин деп. Сенин атам кучуйуп болбой жатып алып. Так что... Койчу Абдулда, сен бир... Ничего себе, меня? Болду. Кайсы бетиңе илип койдуң, кайсы бетиңе илип койдуң? Атаң согуштан качып келген сен. Кол чаба бергиле. Атаң качып келген, отурду. Иманкул көчөсү, тойсы. Кайсы бети менен басып жүрөм мен бул көчөдө? Сен анда өлүп кал. О, бети жок дез. Атаң дезертир болсо, согуштан качып келсе. Дезерт эмес. Ынтымакка чакырып жүргөн. Кой, бириккиле. Эртең кийин акча сурап калабыз. Кой, урушпагыла деп атам. Ой, бет болбосо, айланайын. Эмне? Алып койчу, кишин алып кой дем азыр өрттө беремез алып туруп. Эмне ызычу? Жок, келсең атасынын көчөсүн кой ал бир беге. Анан менин атаман мунун атасы эмнеси кыйын эле? Sen apasının atın koymak, atasının atın koydu göçöge. Sen niye koyup atasız? Ой, мен койгон жокмун, айыл өкмөттөн чечим чыгарып коюп коюшуптур. Ana siz ne de atasem? Менин атам деп атам, менин атам коп койдум уже. Кечиктим. Mine siler atın atın koyup men mine deddomda çoň koydum. Meni gidele var atam. Men dele koyup koysam bolat. Sen ne koydun kız? Mine koyup aytıkem. Sen Kırgız ekeninde benim şegim var. Şeyim var. Anan Kırgızlıkın koy albay atsak seni kim ne koyuyoruz? Niye koyup atmaysın araba? Koy bile atmayın. Hoşumardı çok kıl albay atar. Götürçü. Hacı Bayım köçesi deyip durat hoşta. Sen Alarga arandı men Kırgızga batayım mı? Sen kapıraldığı gözün kaşına karaganda sen Kırgız'da emes, Özbek'te emes bir belasın sen. Mine silerin atın koyuş gerek. Anam mine? Men atamın atın koyusu oldu. Sen atan kaysın koyuyorsun? Men atam dile vargan soğuşka. Barba. Men atam dile vargan soğuşta. Kakras barbagandarım koyup atarız. Barbaganların gerek. Bunun am geldi buna cavuşu. Bunun ammes, men özüm ele geldim. Tüzele basın. Bu yerde sen menen bolup talaşıp atkanlardan geldim da. Bütköçünün var ile sen menen bolup kettin. Gelsem, Sen demedin sen. gelsem o atasının atın koyup alıp Türköçe'ge. Men Men dele koyalım. Bul koyup al. Men oşo çuruldaşıp atkanlardı uğup alıp geldim. Mınday kılbaylı. Özü Kırgız birösünün birösü birdik olsun şimdi göre albayla kıynalı örösü de. Mınday kılbaylı. Murdagile göçösü şu tınç bolsun için, ıntımakta yaşaş için murdagile göçösün kaldırıp koyup öyle den sapin boydan ele kalsın. Bu oldu hiç kim talaşpaydı. Den sapin dele soğuşa katışsa gerek. Bamayım. Ya, ırçırdın ne gerek? Eğer mınday kılalım. Ya mına. Seniki Sizin ne?
Бияк коюлду көчө турабы? Сиз эмне талашып атасыз? Наркы көчө турбайбы? Берди го сизге өйдөкү көчөнү. Бул чоң көчөгө койбаса, ал көчөдө экеле үй бар экен. О, экеле үй эмес, дагы 4 үй. Ага көчөнүн атынын кереги жок. Тигил үй, берки үй, наркы үй деп эле койсо болот. Ой, Абдулда байке, дагы 4 үй кошулуп атат. Как раз бир табак. Зачем сизге чоң көчөнү? Майрам болсо элдин баарын жылкы союуна чогултуп жүрөсүз. Кой союп алып, 5 кишини чакырып кой бир табак. Нормально нерсе. Мен айтайын деген мындай да. Менде атамдын атын коеюн деген оюм жок менин делечи. Просто мен ушу көчөдө жашайм да. Сен ушу көчөдө. Анан, коноктор таппай атат менин үйүмө. Бир күн чаласың, Разыков көчөсү дейсиң. Эртеси келип эле Иманкулов көчөсү экен, биз каяка түшүп калдык деп, менин көчөмө туруп алып үйдү таппай издеп жүрүшөт. Вообще-то сиздин айтканыңыз туура. Ошо Жок, проблема мында атат. Мында кылла. Сенин көчөңбү, мынау көчөнү самыгылан түз болуш керек. Кимиң шагыл төг аласың шерге? Мен төкпөйм. Төгаласызбы? Рахман ака, көчөнүн атын коюпсуз. Шагыл төгүп, суу чыгарып, колуңуздан келеби? Жок, мен мындай кылам. Сенчи? Тем более келбейт Ай, менде. мындай кылам. Анда баргыла эмне? Шагыл төгөлмөм мен. Давай, көчөсү барлар, шагыл төгөлмөм, көчөсүнө, акча көчөсү жоктор үйүнө баргыла. Кызыксың. Мына эми нормально көчөгө. Азатбай барсак биринчи жолу укканда мен түшүнбөй калдым да. Баткенде ичкиликтер деп коет экен да, ал жерде жалаң мындай шы менен сүйлөшүп экен да. Ушетте, оеттен ушетке деп да. Нарындыктар мынтип айтат да, ушул жерден ошол жерге чейин деп айтса, Баткенде деп ушеттен ушетке чейин. Ошол жерден ушул жерге чейин деген, оеттен бетке чейин. Ошондой. Сыйны көп сүйлөшөт экен, мен чынын ойлонуп калдым да, баткендиктер эгерде бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп турат дегенди кантип айтат болот экен. Бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп көпкө чейин шорушуп турушту дейт. Ушундай да. Бизде мынтип айтат. Адыл каякта турат деп бирөө сураса, Адыл тиги Жаныбекке сүйлөшүп отурат. Жаныбекке сүйлөшүп турат деп айтабыз бизде. Баткенде Адыл каякта турат десем өткөн. Адыл Жаныбектин алдында турат дейт экен. Билесиң, Адыл бар Жаныбектин алдында отуруп алган болсо. Кандай сиңеке иштеген өзүң кандай болот? Тилден айырмаланып турат экенбиз да. Талас сергесине Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз да. Талас сергесине барып концерт коюп калса, ал жерде казак туугандарга жакыныраактагы тилдери казакка жакыныраак болуп кеткен да. Атырык, жатырык деп сүйлөшөбүз. О, досум кандай десең? Ушу турук деп коет. Иштериң кандай? Жүрүк. Жүрүк, турук, шырык, шарак, шырык, тарак. Устубай жүрө бересиз да. Чүйлүктөр менен көлдүктөр орусчалыш болуп калышкан да. Орустарга жакыныраак баары орусча сүйлөшүп турушат. Орусча сүйлөсө ооруп калат булар. Өзү кыргыздын салты боюнча келин келгенде жүгүнгөндө эмне деп айтат? Кудай жалгасын бактылуу бол деп айтат го. Чүйдө антпайт экен, келин жүгүнсөчү ат души деп коет. Чүйлүк молдого 2 жашка нике кыйып бүткөн экен дагы. Нике кыйып бүткөндөн кийин ордунан туруп барат, мынтип коет дейт. Өкүмгө нике кыйып бүттү, мени подвать этпегиле деп коет. Орусча сүйлөп турушат да, жарымын орусча, жарымын кыргызча. Көлдө дагы баса албай келаткан ападан сурасаң, апага эмне келатасыз десең, папа тигелет амайлап. Орусчага сүйлөп турат да. Бизде нарында эч кандай тилди кошпой сүйлөйбүз, таза сүйлөйбүз да, себеби биздин орус жок. Издесек да таппайбыз, жок да. Ошон үчүн оштуктар, нарындыктар деп мен айткан себебим, мен ушул сөздү көндүрөйүн деп атам да көпчүлүктөн. Биз мындай экенбиз да. Тиякта бир оштук менен бир нарындык дос болуп калса эле же сүйлөшүп турса эле, бирөөсү мындай басса эле, оштуктар десе эле бияка чыгат, нарындыктар дей беришет го. Ошол нерсени ачыгыраак сүйлөшүп жүргөн жакшы болот, мындай бетме бет айткан жакшы болот деп ушул сатираны айткам да. Бизде оштук достор мени мынтип айтат. Нарындыктар силер китептегидей сүйлөйсүңөр деп айтат. Неге биз китептегидей сүйлөйбүз? Биз мынтип айтат экенбиз. Жаныбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп айтабыз биз. Биз адабий тил менен толук таза айтат экенбиз. Чүйлүктөр ушинтип айтабы, Жаныбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп. Мынтип эле коет. Жаныбек пошел деп эле коет бияка. Бара жатат деп отурбайт деп. Оштук туугандар болсо, силер французча сүйлөйсүңөр, Мен жаңы барганда эсим алып калган. Сени ям, мени ям десе, вообще сөз болбойт да,
Bunu ne деген söz desem, köse dağı деген de söz eken ala. Sen dağı, men dağı деген de söz eken. Tuğanların sözümen şunu koştu. Men bayqabay kafege girip basam, bir ofisant kız geldi, canım basıp geldi, mına menüsünü alıp aldı. Ne tamamınız var, çoğunuz desem, şimdi basıp geldi. Şorba var, larmanan var, şaşılıgan var, dedi. Men aytdim şaşılıgын alып berdi, belkisi jönüne koy dedim. Men oylop tappan jokмун, özüңөр aytат eкен. Oştuk sigit sezonda gölge esalayın dep ketip atsa, göldük kızın janına oturup kalptır da. Oturup kalsa göldük kız bayağı orus mene özürüp da. Tigi jigitke tiyişip koyun diyen var. Ava kayerden bolası da, gölde bayke degen ava deydi. Ava kayerden bolası da koyar eken. Belki men neme oştuk ekenim bilinmeye kalsın, ben bilmeye kalsın, tilimden baykalып kalmayın dep müçük oturup ketip da. Ava kayerden bolası dese, men hem gölden bolam karındaşım. Anda gölde kısmıp koydu. Keçiresiz bizde gölde siz yanlar joktu, koydu. Yolda ketip atsa, jügöresi turgan eken. Jügörünün açtığı ne deydi? Maka deydi. Jügöresi turgan eken, içinden aylanat eken. Makalar ösü turgan koydu. Ana tigi kızga bir nesede tiyişip koyun ana. Jügörünü bu akalıptadı, ne deşiledi. Em okşaştırıp aytı vereyim dep. Oo, çoğun kız, mekengeri attı, şösüp attır ya bak. Жақын тұрды отам. Қаяқта жүрдің? Айтпадым, кайра-кайра айтып берейин. Не деп айттың? Ой, көчөгө чыгып келем, эркектерге окшоп, же сен этикте отура берем. Мен итикте отырсаң не болот екен? Не интересно? Қаяқта жүрдің деп отам мен сені. Ой, балдар менен эмеге барып келдим тиги балыкка. Қайсы балдар менен? Өзүбүздүн балдар менен кече үйдө отурсам келип качты тиги манас эме кабыл экөө. Давай машинага түшүп кеттик деп эле. Мен айттым, аяшыңа айтып коелу, неудобно всё таки деп. Болбой эле, давай деп эле. Кеттик ошо. Мен манас кабыл. Мен манас кабыл. Не қылдыңар балқор? Балкардык дейм, чөз. Не қылдыңар деп отам? Картошка тиктик. Не кылган эмес? Балка бардык. Балка кетип атсам тиги пират койгонсуз неме ал? Манас мынтыгын көтөрүп алды. Эмне кыласың мынтык десем, өрдөк чыгып сатабыз да деп. Кабыл болсо итин эчтип алыптыр. Кабылдын ити жөнүндө кое тур. Балыкка бар эмне кылдың ошол жөнүндө айтып бер биринчи. Балка барып отурдум мен, балык салып коюп. Сен эле болсоң балык салып коюп эле отура бердиң. Анда балык мени салып коюп отурду. Интересно. Ошо бир-эки жолу балык салып коюп, анан 100 граммдан чыгып кайта балык салып отурсам эле өрдөк деп качты балдар. Кайсы өрдөк десем эле өрдөк учуп бараттыр да. Кана деп сөйлөттү. Эме манас мынтыгын алып тасатып аттыр. Тийди деп качты эле. Тийген жок десем, тийди дейт. Тийген жок десем, тийди дейт. Нар жактан гүйлачы. Кайсы гүлө? Я. Кайсы гүлө? Кайсы гүлө? Гүлө дебедиңби? Гүлө деген жок, пуля деп атам. Уктум го мен, гүлө дедиң го? Кызыксың өзүң деле ойлонуп көрчү, гүлө кантип дейм эле, ушинтип күчү бар тиеп. Пуля деп атам, пуля тиеп атам. Келе согулбачы кичине. Тийди деди нары жактан гүлө дебедиңби? Dedim de. Dedin? Интересно, niye dedim? Maga da интересно. Niye dedin? Dedim. İyi. Peki, kavaldın itinin atı Gül'e da. Unuttuk olan turmayın. Boronçu, kavaldın iti dövet da. Ne öptür dövet bu so? Peki, kaval degen içine gelesinde mektep tokup çıkanda bir kız jakşı görüp kalağı. Oşanı giyin estep jiröğünde onan tek ayaşka bildirbey. İtinin atın Gül'e koyup koyatpay. Erkelettin dayı. Ayaş çok da Gül'e olsa hopa dep ne oldu? Kavaldın iti ölüp kalmadı öyle? Ok, ne deydi? Ölüp kalgan. Kavaldın iti. Ölüp kalgan. Ötkönde üçöңөр бар, аза күтүп келгенсиңер. Жакшы ит болчу. Ошондо өлбөдү. Ошону кантырбайсың анда. Кабыл итин атын Гүлө коюп коюп атабы? Өзүң ойлоп көрбөйсүң. Өзү дөбөт болсо. Анан атын Гүлө коюп койсо. Ошондон кийин эле байкуш ит неудобно болуп.
ит болса да эркек да. Атын күйле коюп койсо. Неудобно болот. Бөлөк иттерди анын аркасынан подозрительный карашып. Атын күйлеген дегендей кылышып. Ошондон эле Бакыш ардан өлүп калды, ийне жутуп алды. Же бир атын өлдү, асын өлдү. Өлдү да ошондон бир шылтоо. Кандай? Жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Турасыңар. Кандай? Кандайсың? Кандай? Кече эле кеттиң эле го, ичинде мындай бир аз убакыт өткөрүп келбейсиң. Ичине бир 2 күндөн кийин келбейсиң, эртең бир аяшыңа айт. Неме отам кайра айтам болбой ишенбейт. Не болду? Не болуп калган? Кандай? Иштер жакшыбы? Турасыңар, тынчбы? Мына кара, жакшыбы? Кече каяка бардыңар? Я. Кече каяка бардыңар? Кече эле Кече немеге барганбыз? Эмнеге? Ат чабышка. Биринчи ат чабышка барганбыз ошону. Ошо ат чабышка бардык. Ат чабышка барсак. Неме экен? Ел көп да. Анан ошо аралап өтүп мындай ошо жагына. Ана чабак атып, ат жагына өтүп ошо ел көп болсо неме экен да баргандан кийин. Анан бүт эле элдин бардыгы эле дейт анан эмне болуп атат деп күлүшөт да биздин үстүбүздөн. Анан эмне болуп атат десе кайырмак илинип калыппыз да биз. Кайырмак илинип калыппыз дейм да. Ошол кайырмак көтөрүп алыппыз деген, кайырмак көтөрүп. Эми ипподромдо эл көп болсо, анан кийин биз кайырмак көтөрүп алсак элдин бардыгы күлөт да. Күлөт да. Ana ошо элдин арасында баягы ар кимге тийип мüşahede ете бергенден артылып өтүп кеттик. Кайырмакты ошо. Анан анча кызыгы жок болду эле анан балыкка бардык. Андан нары. Айтпадымбы мына балыкка? Молодец. Молодец. Chicken barimbo. Молодец. Андан кийин ошо балыкка бардык, анан дискотекага бардык да. Дискотекага бардык дейм да. Неме балыктан мамдай балык кармап албадыкпы? Ушундай. Анан ошону ортого коюп алып анан дискотека кылып бийлеп атпайбыз. Ошол жанында айтып атам. Балыкка баргандан кийин неме кылып ошо. Анан балык аттык. Бир маалда карасам наракта бир чолок өрдөк келатыптыр. Чолоң атып учуп. Учуп келаткан экен. Борончу мылтыкты алып эле, мен жакшатам да алыстан. Ушундай кылып туруп аттым эле так ушул жерине тийди. Тийип эле учкан бойдон барып туруп анан суунун ортосуна түштү. Суунун ортосуна түшүп калды. Анан турабыз бир маалда баягы эмнеси болсо да биринчи болжо. Анан карасак эле борончу тиштеп келе калайынбы деп калды. Балыкты дейм да, өрдөктү. Тиштеп келе калды анан жеңилди. Кабылдын кичинекей ити бар эмеспи? Ошон барган экен анан кабылдын ити бар эле алып келе калды деп туруп кабыл пас деди, жумшады эле баягы тиштеп өрдөк тиштеп алып чыгып келат. Чокнутыйраак ит эле да. Жеп койсо болобу баягы өрдөктүчү. Анан жинибиз келди дагы. Ошону жинибиз келди дем баягы немеге келаткандан кабыл. Кабылдын ити өлүп калбады беле? Өлүп калганбы? Өлүп калган. Ошондо өлүп ат таштады да немеге. Как раз баягы өрдөктү жеп коюп атпайбы? Анан суудан чыгып келатканда мээге тарс этип аттылар, так ошол жерге тийди дагы анан кийин оозуна сөйүк жигип жатып ушундай эле өлүп калды ошо. Сразу момент өлдү. Момент өлдү ошо.
Тас бені. Итіңізді байлап қоймайсыңдар ма? Азыр да сым жыртып қойдады. Ешқандай. Жақсы. Қандай? Кішкене, кешелік етпедім мені ма? Барыңар мен сутып қойған сөйлі, қайраған. Кішкене бір аз уақыт өткізіп келмейсің. Ой, бір ай болды. Сен дауыс айтасың. Бер жақсы, көрмесің. Жүрем, өзің Көрмесің ғой? Мінеке. Ішенмесің мына ше. Не болып қалғансың әре? Қандай? Жақсы. Жақсы, денсаулықтар жақсы. Учурашып қойын деле ешеле қол тийбейт. Жақсы кетіпсің. Бұлар ертеден бері маға бір нәрселерді айтып отчат. Кече қақ бардыңар? Кече тайкем той қылған екен, тойына барғам. Майрамға қарата баласын отырып, чачоғын кескен екен, ошоға барып. Бірінші тойға барбадық па. Мен жалғыз барған жоқмын. Тиги борончу Манас үчөөбүз бардык. Уятта жалгыз барсаң, жора жолдошторум барыш керек. Не кылдыңар тойго барып? Иә. Тойго барып эмне кылдыңар? Тойго барыппы? Тойго барып. Тойго барып неме кылдык? Неме кылдык? Отун жардык. Анан? Жардам берип коюш кетти тууган болгондон кийин. Ошол отунду жарып, айландырып жарып. Отунду аябай көп жарып алыппыз да. Анан белдери ооруп калган экен, кичине физиратка жасадык. Ошо? Анан тиги айландырып жарып алып. Анан балдар айтып калышты. Отунду жарып койдук, эми элдери келгенче бир балыкка барып келбейлиби деп. Айтпадымбы балыкка бардык деп, мына сен. Молодец. Балыкка барып чөз кече. Балыкка бардык үчөөбүз. Мына этиге молодец чөз. Чөз балыкка барып келдик. Балыкка барып эмне кылдыңар? Балыкка барыппы? Балыкка барып балык атты, балык атты деп коем да. Не кылдык балыкка барып? Балык кармадык. Ушундай узун балык. Ошондой. Баш жагы мындай өтө жакта карап турат экен ошол балыктычы. Эсибиз о 1,5 саат карап отурдук жанагы балыктычы. Ушундай да балык болот экен деп. Анан ошол балыкты алып анан бир убакта борон чучуп кетебиз деди. Учуп кетебиз дедим да. Ар жактан эле Манас менен борончу кряк деп калды. Булар эмне кряк деп кой? Көрсө бир өрдөк учуп бараттыр да. Анан тиги борончу мынтыгын алып алган да. Манастын мынтыгынчы. Анан нээреп туруп Манас ат деле тийдиби? Тийди. Ушерне тийди. Ушерне тийип эле суунун ар көзүнө барып кайра бурулуп келип суунун ортосуна түштү. Алган тиги суунун ар көзүнө барып кайрылып келип ортосуна түшүп калды. Шамал болуп атыптыр да. Анан ошол анан тиги капканга да бирөө түшүп калды. Өзүнө түшүп калыптырбы? Өзүнө түшүп калыптыр акш. Анан тиги өрдөктөрдү алып чыгып алып, ортого коюп, жүнүн жууп, казанга салып, бышырып, туз салып. Ал деп коем да мен дагы. Анан аябай даамдуу болуп турат тиги өрдөкчү. Ортого коюп алып, ал деп талашып жедик. Ит болуп кеткенсиңер го? Даамдуу болуп тур да. Анан ошол анан тиги бир эшек эмес, Эшек эмес. Жана силердин бир кичинекей кандай китиңер бар эмеспи? Ошону ээрчитип алып тиги борончусу кой десе болбой. Балыкка кетип атты, эмне кылат дейм да, аны ээрчитип. Иә деп коем да. Булар деген эртеден бери мага сенин итиңди ээрчитип бардык деп атышпайбы? Менин итим давно эле өлүп калган. Менин итим жерге кирсин.
Элдин ити ит атарларды көргөндө качып кетет экен кычык-пычыкка. Мен итим ит атарларды кууп алып туруп мени менен жерге келип. Ошол жерде бирөөсү мынтыгын алып туруп тарс деди эле, канк кетип өлүп калды. Момент. Сразу неме? Ит атарлар балыкта жүрүптүр. Балыкка барыптыр үчөө. Үчөө. Үчөө балыкка барыптыр. Үчөө ошол моментте. Үчөө жаныбыздан ошо ит атып жүрүштүр. Ооба анан. Неме? Негизи итин анча деле болбогонун айтып болчу. Анча деле эмес болчу. Аты Гүлә беле. Койчу, итке дагы Гүлә деп ат койчу. Аш чайнар эле болот. Немесин? Кличкасын унутат. Ооба. Кличкасы Гүлө болчу, ооба. Кыргызчасы Гүлбахор. Ошо мына үчөөбүз кече балыкка барып ишендай. Достордой болуп эс алып неме алып. Балык кармаш аябай кыйын экен. Түнү менен тор менен кармайт экенсиң, таң атканча 3-4 жолу. 3-4 жолу эмне? Тиги резинка кийип алып, өтүк. Резинка өтүк кийип алып кармайт экенсиң. Кыйын экен. Манас илаңайла кармады. Манаска резинка жетпей калды. Өтүк деген. Ошо мына кече үчөөбүз балыкка барып мына ишенбесең Манас өлүп кетти. Манас өлүп кетсин. Мына борончунун көзү турат. Көз жатпаган көзү. Балыкка барган. Үчөлөп. Дачаны каралчысың мага муну алып кетип таштап кетип бердиң мына. Сеники Манас? Жок, бу кабылдын итиники. Меники эмес бул. Меники мындайды көтөрбөйт. Меники мындай асынбайды көтөрөт. Бул борончунун итиники. Meniki kandek bol.